Аллах Таала жеңил кылсын, этегине чейин чыгарууну туура түшүнүп, башкаларга туура жеткирүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Алган илимдерибизди баарыбызга берекелүү кылган болсун. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. كتاب الطهارة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. İnşallah kitapты başladık. Kitapты akırına çeyin okuyuz degen жақсы niyetimiz var inşallah. Adam kitapты okutu, düşündürүү tartibi көбүнчө ибараны хал кылганга аракет кылабыз. Андан сырткары күчүбүздүн жетишинче иншалла кээ бир усули фиккий кайдаларды дагы кошуп айтканга аракет кылабыз. Андан сырткары далилдерди дагы айтабыз. Ошон үчүн үйдөн сабакка чейин бир катар окуп даярданып келгиле. Анан канча бөлүктөн окуйбуз дегенде бүгүн иншалла daarатты, анан daarатты бузуучулар жөнүндө окуп көрөлүк, эки бөлүктү. Анан кийинки күндөргө иншалла канча бөлүктөн окуйт экендигибиз анык болуп калат ошондон кийин иншалла. Анда баштадык. Байкасаңар, Ал-Кудури рахимахуллах таала китебини аят менен баштап атат. Аят менен баштап атат. Эмне үчүн? Табаррукан, яни. Табаррукан. Аятты табаррук кылып, ошонун берекесинен талибил илимге пайдалуу болсун үчүн, болуусу үчүн. Китеби аятты табаррук кылгандыгы үчүн, кийинкилерге улануусу үчүн эмне? Табаррук кылып аят менен баштап атат. Анан байкасаңар, daarаттын фарызы дагы ошол аяттан алынган, ошон үчүн дагы аят менен баштады десек туура болот. Аллах Таала Куранда айтып атат: эгерде намазга тура турган болсоңор, бетиңерди, колуңарды чыканаңар менен кошо жуугула, башыңарга маск тарткыла, андан кийин бутуңарды кызыл ашыгыңар менен кошо жуугула дейт. Аяттын өзүнө карай турган болсок, намазга турган болсок эле даарат ала бериш керек экен деген түшүнүк келет. Бирок алымдар аятты эмне деп чечмелейт? Иза кумтум иля сала деген жерге ва антум мухтисун дегенди мукаддар кылып түшүнөбүз дейт. Намазга турган учурубузда daarатыбыз жок болсо анан daarат алабыз дегенди билдирет дейт. Эгер аяттын өзүнө карай турган болсок, намазга турсак, daarat болсо болбосо эмне? Daarat алышыбыз керек болуп калат эле. Бирок алымдар эмне деп чечмелейт дедик? Ва антум мухтисун деген мукаддар болот бул жерде. Намазга турабыз, ошол учурда daarатың жок болсо. Тамам? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир daarat менен 4 намазды окуган кабарлар айтылат. Түшүнүктүүбү? Намазга турган учурда
Даратың болса, дарат алуу сага фарыз болбойт, милдеттүү болбойт. Даратың жок болса, ана милдеттүү болот. Шуну алдык, Андан кийин дагы бул жерде бир аз токтоло турган маселе бар. وأرجلكم إلى الكعبين деген жерде вау атф болот дагы, атф болот. Наху илиминде жакынга атф болот деген эреже бар. Окудуңар беле? Эгерде жакынга атф кыла турган болсок, вауга жакын би руусикум болуп атат. Би руусикум. Мажрур болуп атат. Түшүндүңөрбү? Ва аржулакум дегенде эгерде рууска атф кыла турган болсок, анда аржуликум деп окушубуз керек болуп калат дейт. Түшүндүңүзбү? Аржуликум. Эки кыраат бар демек. Аржулакум бар, аржуликум бар. Кейбір алымдар айтат, аржуликум деп окуйбуз, эгерде маасы кийип турган болса, аржуликум болот дейт. Ва антум лабисунал хуффейн деген мукаддар болгон болот бул жерде. Башыңарга масык тарткыла, анан бутуңарга масык тарткыла болот да. Эгерде жакынга атып кыла турган болсок эмне болуп калды? Аржуликум болуп калды. Ошол жерге эмнени мукаддар кылдык? Ва антум лабисунал хуффейн. Ва антум лабисунал хуффейн. Маасы кийип турган болсоңор ошол учурда башыңарга, анан бутуңарга масык тарткыла. Шуну алдыкпы? Шуну алдык, Бирок бутка масык тартуу деген жок. Маасыны кийип турган болсо гана масык тартылат. Бирок маасы жок боло турган болсо, 4 мазхабта тең бутка масык тартуу деген жок. Биз айтканбыз, ал-хакыйка ма'ал мазахиб дегенбиз. Ма'ал мазахибил арба дегенбиз. Эч бир мазхабта буттун өзүнө масык тартуу деген жок. Буттун өзүнө масык тартуу деген жок. А эмне үчүн бул жерде анда мажрурга атыф кылып атасыңар десе, мажрурга атыф кылсак болот. Мажрурга атыф кылганыбыз эки түрдү чечмелейт дедик. Биринчиси, маасы кийип турсаңар, маасыңарга масык тарткыла бутуңарга. Экинчи бир ой бар. Аржуликум деп окусак болот, жакынга атыф кылып. Түшүндүңөрбү? Атыф дегенде окудуңар да нахудан. Башка атыф кылып окусак болот. Башыңарга масык тарткыла, бутуңарга масык тарткыла болуп калат да. Баш дегенге атыф кылсак болот, бирок бутка дагы масык тартуу үчүн атыф кылынбайт дейт ал. Жар болот, анда талаш жок. Бирок ал жерде башка маселе бар дейт. Ал жерде эмне дейт? Бутуңарды жууганда, адатта байкасаңар, дарат алганда, колду жууганда, бетти жууганда, колду чыканактар менен кошо жууганда сууну куюп жууйбуз да, ушундайбы? Мейли жанагы азыр краниктен эле неметип атпайбызбы? Ошондо деле алып жуутабыз да, байкасаңар. Же эми адамдардын көпчүлүгү карапайым элдер, мисалы, карапайым элдер деп айтабызбы, же болбосо айыл жергесинде жашагандар деп айтабызбы? Эмне болуп калды? Көпчүлүгүбүздө эле шарт жок да, ушундайбы? Даже Бишкектин деле көпчүлүк жерлеринде шартыбыз жок. Көбүнчө идиштен куюп таарат алабыз да. Куюп туруп анан кийин таарат алып атабыз да. А бутка келгенде сен буттун үстүнө куйуйсуң да, куюп жууйсуң. А башка мүчөлөргө келгенде сууну алып туруп жуутасың. А бутка келгенде сууну колго алып туруп анан бутка куйбойсуң да кол менен.
буттун үстүнө куясың да. Башка мүчөлөрдү жууганда сууну ысыраф кылуу ыктымалы азыраак. Анткени ал жерде сууну алып жуутасың. А бутка келгенде сууну ысыраф кылып алуу толук ыктымал. Анткени бутка келгенде сууну үстүнөн куюп жуутасың. Ушул жерде бутту жууп жаткан учурда сууну ысыраф кылып койбогула. Балким бутуңарды жууганда масык тарткандай жуулсун. Масыкты айтып атып туруп, анан ошого атып кылып атат да. Ошого атып кылып атат. Бутуңарды жууйсуңар, масык тартпайсыңар. Бирок жууганда кандай жууйсуңар дейт? Да бир сүрөтүндө масык тарткандай болсун. Яны ал дегени этияттап, абайлап сууну ысыраф кылып койбой жуугун дегендей мааниде. Тамам? Ошон үчүн эмне дейт? Жакын катыф кылсак боло берет. Ошону көздөп жакын катыф болуп жатат деп түшүндүрүшөт аалымдар. Түшүнө руус катыф болуп атат. Бирок масык тартуу үчүн эмес. Балким сууну эмне ысыраф кылбоо үчүн ошо катыф болуп жатат деп түшүндүрүшөт. Түшүнө алдыңар ибараны? Анда кеттик. Фа фарду тахара qaslul a'da'i thalatha. Дараттын фарзы 3 мүчөнү жуу ва масхур раъас башка масык тартуу дейт. 3 мүчөнү жуу, анан башка масык тартуу. 3 мүчөнү жуу, анан башка масык тартуу. Демек, дарат эки нерседен турат экен. Жуудан, анан масыктан турат. Тамам? Дарат эмнеден турат экен? Жуудан, анан масыктан турат. Эми. Дарат деген эмне десе? Дарат деген бул мутлак ан-назафа дегенди билдирет. Эмне экен? Ан-назафа. Тазалык деген эле маани. А шариаттагы терминдик мааниси эмне десе? Ат-тахара минал ахдас. Минал ахдас. Хадас экиге бөлүнөт. Хадас акбар, хадас аскар. Акбар дегени жунуптук болуп калат дагы, аскар дегени дарасыздык болуп калат. Ушул экөөнүн тазалануу эмне болуп калды? Тахара болуп калды. Түшүндүкпү? Анын тахарату минал анжас деген бар, аны иншалла өз убагында айтабыз. Анда кеттик. Qaslul a'da'i thalatha. Дарат демек эки нерседен турат экен. Жуудан, анан масыктан. 3 мүчө жуулат, 1 мүчөгө масык тартылат. Тамам? Жуу дегендин өзү мааниси эмне десе? Жуу, качан жууду деп айтылынат. Дегенде суу денеге тийгенден кийин 1-2 тамчылашы керек. Акалли шей ушул. Жуу дегендин мааниси ал-исала, агызып коюу дегенди билдирет. Түшүндүкпү? Жуу деген эмне экен? Ал-исала. Качан жууду деп айтылынат десе, 2 тамчылашы керек, 1-2 тамчылашы керек. Сенин денеңде тийип туруп, анан эмне болуш керек экен? 1-2 тамчылашы керек. Ошондо гана эмне деп айтылынат экен? Жууду деп айтылынат. А эгерде тамчылабай турган болсо, анда масык болуп калат дагы, анын даратка жарабай калат. Түшүндүкпү я? Илля имам Абу Юсуфтан гана ушундай бир кабар бар. Нымдап койсоң дарат боло берет дегенчи. Бирок туурасы эмне экен? 1 же 2 тамчылашы керек, агышы керек. Түшүндүк? А масык дегендин мааниси эмне десе? Масык дегендин мааниси ал-исаба, сылап коюуга айтылынат. Масык дегендин мааниси эмне экен? Ал-исаба, сылап коюу. 3 мүчөнү жуу деп айтылып атат. 3 мүчө дегенде эң биринчи бет болуп калат. Бет чач чыккан жерден баштап могул жерге чейин. Узундан алганда, энин алганда 2 кулактын ортосундагы аралык бул бет болуп калат. Узундан алганда чач чыккан жерден баштап ийиктин астына чейин, могул жерге чейин. Бул жак эмес, могул жерге чейин. Тамам? Анткени бул жак бетке кошулбайт. Ошон үчүн аалымдар айтат,
аялдар могул жерин жаап жүргөн жакшы болот дейт. Анткени бул беттин өлчөмү эмес. Ачып жүрүүгө уруксат берилген жер бет гана халас. А бирок могул жер беттин аралыгына кошулбайт дагы, чек-арасына кошулбайт дагы, бул жер аврат болуп калат. Тамам. Кээде байкасаңар аялдар моундай жолук кийип атпайбы? Моундай кылып байлап алышат да, могул жерин бекиткени жакшы дейт. Тамам. Анткени бул жер бетке кошулбайт. Эгер бетке кошула турган болсо, анда бул жерди да жуушу керек болуп калат эле. Түшүндүкпү? Бул узундан алганда. Чач чыккан жер деп айттык. Адатта адамдарга кайсы жерден баштап чач чыгат, ошол жерден башталат. Кээ бир адамдардын чачы жок болуп, могул жерден чач башталган болсо, бул жакка чейин жуубайт. Көпчүлүк адамдарга кайсы жерден адатта кайсы жерден баштап чач чыга турган болсо, ошол жерден гана башталат. Тамам. Энинен алганда эки кулактын ортосундагы аралык бул бет болуп калат. Анан могул жерди арабча айзар деп коет. Эмне деп коет экен? Айзар. Анан могул жерде ак жер башталат. Ак жер болот дагы могул аралык. Кулак менен айзардын ортосу. Кыргызча эмне могул? Жок. Түшүнүктүү да. Могул жер айзар, могул жер албаят. Ак жер болуп атат да. Могул жер ак болуп атат. Ушул жерде жуу дагы фарз болот. Кээде адамдар ушул жерге бир аз эмне гафил болуп калышат да, бул жерде жуубай коюшат. Бул дагы беттин аралыгына кирет дагы, бул жерде дагы жуу фарз болуп калат. Имам Абу Юсуфтан ушундай бир кабар айтылынат, могул жерде жуу фарз эмес дейт. Анткени эмне болуп атат? Могул жерде сакал болгондугу үчүн бул жерде жуу фарз болбойт эле да. Бул жерге жакын болуп атат дагы. Бул жер сакыт болгондон кийин, жуунун өкүмү бул жерден кеткенден кийин, бул жердики дагы кетип калат дейт. Имам Ал-Халваниден ушундай бир ой бар. Нымдап коюу жетиштүү болот дегенчи. Нымдап коюу. Сууну аласың дагы, нымдап коесуң. Ушул жетиштүү дейт. Туурасы эмне экен? Жуу фарз. Жуулушу керек. Анткени бул беттин аралыгына кирет. Жуналдыга бет ушул. А бирок сакалы жок боло турган болсо, же аял киши боло турган болсо, анда жуу фарз болот. Бил иттифак, эч кандай талаш жок. Түшүндүкпү? Биринчиси эмне болду? Бетти жуу. Экинчиси колду жуу. Колду чыканактар менен кошо жуу. Чыканак дегенде аятта келип атат, илал марафик депчи. Бул жердеги иланын мааниси эмне экен? Ила мааманиде бул жерде. Мааманиде. Тамам? Мааманиде. Ошондо эмне болуп калды? Могул чыканак гая деп айтылынат. А бул жагы мугайя деп айтылынат. Тамам? Аллах Таала эмне деп айтып атат? Колуңарды чыканагыңар менен кошо жуугула. Имам Зуфардан ушундай бир кабар бар. Силер буга чейин дагы фикый китептерди окугансыңар. Анан кээ бириңер хидая окуп атасыңар, ошого кээ бир маселелерге бир аз терең киргенге туура келип атат. Имам Зуфардан ушундай бир кабар бар. Чыканакты жуу эмне фарз болбойт деп айтат. Чыканакты жуу фарз болбойт деп айтат. Эмнеге дегенде, имам Зуфардын ою боюнча ал-гая ла тадхул фил мугайя. Ал-гая ла тадхул фил мугайя. Ошондо чыканак эмне болуп атат? Гая болуп атат. Эгерде колуңарды жуугула деп айта турган болсо, араб тилинде кол дегенде, же кыргыз тилинде мисалы. Кол дегенде могул манжанын учунан баштап туруп, могул жерге чейин, желкеге чейин, ийинге чейин кол деп айтылат, ушундайбы? Куранда Аллах Таала эмне деп айтып атат? Колуңарды жуугула деп атат. Эгерде ила келбегенде, ийинге чейин жуу фарз болуп калат эле. Ийин, чыканактан кийинки аралык жууга кирбейт дейт дагы, именно ушул чыканакка чейинки өйдө жактан. Чыканакка чейинки аралыкты
жуу милдеттүү эмес. Ошону билдирүү үчүн Аллах Таала иланы алып келип атат. Түшүнүктүүбү? Ошондо мугайя бул жагы болуп калат дагы, гая чыканак болуп калат. Колуңарды жуугула деди. Бүт бардыгын жуу милдет болуп калат эле. Ила келди дагы түшүп кетип атат. Далына чейин жуубайт. Могул жерин дагы жуубайт дагы. Марафиq, мирфак чыканак айтылынды, ошол жерден бүтүп калат да. Жыйынтыгында чыканак кайсы тарапка кошулуп калды? Жуа турган чегерага кошулуп калды. Түшүндүк, Зуфар эмне дейт? Гая ла тадхул фил мугайя. Ага дагы көптөгөн далилдер бар. Куранда маселен башка бир далилде эмне дейт? Башка бир аятта ла та'кулу амвалахум иля амваликум. لا تأكلوا استغفر الله لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. Жетимдердин малыны өзүңөрдүн малыңарга кошуп жеп койбогула деп атат да. Биргеликте. Ал жерде дагы ила келип атат. Тамам. Өзүңөрдүн малыңарга чейин эмес, балким эмне экен? Өзүңөрдүн малыңар менен кошо жеп койбогула. Ма деген маанини билдирет. Демек, Курандагы келген илал марафиq эмне экен? Ма маанисинде болуп калды дагы, чыканак менен биргеликте жуу фарз болуп калды. Түшүнө алдык, Экинчи мүчө, үчүнчү мүчө эмне болуп калды? Үчүнчү мүчө бут болуп калды, бут болуп калды. Ага келебиз иншалла. Бут дегенде аны дагы алдын ала айтып кетелик. Бут дегенде кызыл ашыктар менен кошо жуулат. Томуктар менен кошо жуулат. Каап дегенде араб тилинде мындай бир ор коюп чыгып турган нерселерге айтылат. Мисалы үчүн Каабаны да Кааба деп айтып атпайбызбы? Анткени жер бетинен көтөрүлүп чыгып турат да. Кээде аялдардын көкүрөгүнө дагы айтылат Каап деп. Ошон үчүн жанагы сурату Амма да келет го, сурату Наба. Ва каваиба атраба деп келет да ошол жерде. Каап деген эмне экен? Да бир сыртка чыгып турган нерселерге араб тилинде Каап деп айтып коет. Бутка келгенде бир аз талаштар бар. Риваят туура эмес болуп калгандыктан аалымдар бир аз талашка түшүп калышат. Каап дегенде кызыл ашыкты максат кылып жатабы? Же бут кийим кийгенде жанагы бууну байлайт го. Ошол жердеги Каап эске алып атабы? Мақади ширак деп коет. Мақади ширак дегенде бут кийим кийип туруп боосун байлайсыңар го. Ошол жердеги, мисалы, могул бут болсо, могул жердегин дагы Каап деп айтат да. Түшүнө алдык, Имам Хишам радиаллаху анхудан ушундай бир риваят келет, Имам Мухаммадтан риваят кылат. Бут дегенде жана кызыл ашыктар эмес дейт. Балким мақади ширак, жанагы боо байлагандагы жиптин боосун байлайт го, бут кийимдин боосун. Ошол жердеги мақади ширак, жанагы ор коюп чыгып турган томукка сөбөк айтылынат деген риваят бар да. Бирок туурасы ал эмес. Анткени имам Хишам радиаллаху анху жаңылып калган ал риваятта. Анткени имам Мухаммад рахимахуллах таала Каап дегенде аны айткан туура, бирок аны хажда айткан, хажга айткан аны. Анткени билесиңер, Ханафи мазхабында ихрам кийгенде бут кийим дагы кийесиң да. Бут кийимиң эмне? Каапты жаап калбаш керек. Каап дегенде максат бут кийимдин жанагы боосун байлай турган жердеги томукту жаап калбашы керек. Имам Мухаммад ошоң жабылып калбасын. Ошону ачып койгон. Эгерде ошол жерде жаппай тургандай бут кийим таппай калсаң, анда башка бут кийим кие бергин, бирок ошол жерин кесип койгон деп айткан болчу да. Кийин ал эмне болуп калды? Дараттагы кызыл ашык дегенде ошону түшүнүп калышкан. Бирок туурасы ал эмес, туурасы кайсында экен? Эки кызыл ашык. Анткени ал жерде эмне кылып атат? Ал жерде Каабейн бекилик менен айтып атат. Бир бутта бир эле Каап бар дегенде жана бут
бут кийим кийгендеги буу байлай турган жерди түшүнө турган болсок, ал бир эле Кааб болуп калат. А бир Куранда эмне болуп атат? Каабейн, ар бир бутта 2 Кааб бар. Ошого окшогон далилдерге карап туруп, Каабейн дегенде максат эмне экен? Буттагы кызыл ашыктар, томуктар деп түшүндүрөбүз. Буларды дагы эмне жуу фарз болуп калды. Түшүндүк, кызыл ашыктар менен кошо. Кызыл ашыктар менен кошо. Хадистерде дагы келет. Вайлу лил акаби минан нар. Суу жетпей калган томуктарга вайыл болсун деп пайгамбарыбыз айтканда, бир сахаба даарат алат. Даарат алып туруп, бутун жууйт дагы кызыл ашыктарга суу жетпей калган. Пайгамбарыбыз эмне деп айтып атат? Вайлу лил акаби минан нар. Кийинкиси масхур раъс, башка масх тартуу. Башка масх тартуу. Иншалла аны биякта айтабыз, Вал мирфакан вал каабан يدخلان في الغسل. والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. Чыканактар, кызыл ашык томуктар, 2 томук бар да ар бир бутта. يدخلان في الغسل, жууга кирет, жууга кошулат дейт. Ушул жерден имам Зуфарга жооп берип атат, Имам Зуфар эмне деп жооп берет эле? Чыканактар дагы, томуктар дагы жууга кирбейт дейт. Жуу милдеттүү эмес дейт. Анткени имам Мухаммаддын ою кандай эле? Ал-гая ла тадхул фил мугайя. Ал-гая ла тадхул фил мугайя. Түшүнөсүңөрбү? Ал-гая ла тадхул фил мугайя. Гая дегенде илал марафиq. Илал каабейн эмне болуп атат? Аржулакум дегенде бут, жанагы колго эле окшош. Колуңарды жуугула дегенде манжалардан баштап ийинге чейинки аралык эмне болот эле? Кол болот эле. Кезалик, бут дегенде дагы буттун манжасынан баштап, бут кайсы жерден бүтөт? Ошол жерге чейин бут болуп калат эле. Бутуңарды жуугула деп илал каабейн деп айтылынбаса, ва аржулакум эле деп айтып кое турган болсо эмне болот эле? Акырын эч ким көрбөй турган жерге келип туруп, бут кайсы жерден бүтө турган болсо, ошол жерге чейин жууш керек болуп калат эле. Дааратканада атайын бутту жууй турган бөлмөлөр даярдалат эле да. Бирок Аллах Таала эмне деп атат? Илал каабейн деп атат. Илал каабейн. Жанагы айткандай, илал марафиq деди. Акырын келип туруп эмне болду? Чыканактан бүттү, ушундайбы? Кезалик бут дегенде дагы бут кайсы жерден бүтөт? Акырын келип туруп томуктан бүтөт. Томук мугайянын ичинде калып кетет. Зуфар эмне деп айтып атат? Ал-гая ла тадхул фил мугайя. والمفروض في مسخ الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. Башка масх тартуу дедик. Башка масх тартканда анын өлчөмү канча? Өлчөмүнө келгенде маскапта талаш ойлор бар. Кээ бир аалымдар миктарун насия дейт. Насия дегенде адамдын моундай төбөсүн насия деп коет. Төбөсүн насия деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мугира бин Шу'бадан риваят. Мугира бин Шу'ба радиллаху таала анху айтат. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daarat aldı. Daarat alıp turup masık tartkanı gelgende селдесин албай туруп масык тартты дейт да. Мондай төбөсүнө. Кийин daarat алды дагы селдесин алып туруп анан масык тартат башка учурда. Ошондо биринчисин фарызга алып бардык, экинчисин эмнеге алып бардык? Суннага алып бардык. Баштын 4/1 бөлүгүнө масык тартуу фарыз болуп калды дагы.
бүтүндө баарысына тартуу бул сүннөт болуп калды. Түшүнө алдык, а? Эми мазхабта бир аз талаш ойлор бар. Кээ бир китептерде миктарун насия деп айтылат. Миктарун насия дегенде адамдын моундай төбөсү бар, ушунун өлчөмү. Анан кайра аны кээ бир алдымдар чечмелейт. Миктарун насия дегенде максат насиянын көлөмүнчө деп атат да. Баштын 4/1 бөлүгү деп чечмелешет. Кээ бир алдымдар айтат, баштын 3/1 бөлүгү деп дагы айтышкандар бар. Баштын 3/1 бөлүгү деп дагы айтышкан алымдар бар. Кээ бир алымдар 4/1 бөлүгү дедиби, колду коет дагы бир аз тартып коет. Кээ бир алымдар айтат, жок, койгон боюнча эле дейт. Кээ бир алымдардан 3 манжанын көлөмүнчө деп дагы айтылган риваяттар бар. 3 манжанын көлөмү бар да мынеке. 3 манжанын көлөмү. Коюп коет, бүттү. Кээ бир алымдар жок, бир аз тартып коюш керек дейт. Tamam. Миктарун насия дегенде максат мондай бир төбөсү. Tamam. Ушунун өлчөмүнчө халас. Ушунун өлчөмүнчө жер канча болуп калды? 4/1 болуп калды баштын. Баштын 3/1 болуп калды. Баштын 4/1 бөлүгү. Tamam. Баштын 4/1 бөлүгүнө масык тартуу демек фарз экен. Баштын 4/1 бөлүгүнө масык тартуу бул фарз экен. Ушул жерден бир маселе эсиме түшүп кетти. Силерге дагы айтып коеюн. Шуну байкап жүргүлө. Негизи китептерде миктарун насия же рубу ар-рас деп келет. Муайян бир жерде айтпайт. Баштын эгерде миктарун насия деп айта турган болсо, же кээ бир китептерде келгендей рубу ар-рас деп айтыла турган болсо, баштын 4/1 да. Муайян белгилүү бир жерин айткан эмес. Мондай жер, же мындай жер, же мындай жер деп айтылынбаган. Балким алымдар айтат, мутлак айтат. Кулактын өйдө жагы бар да, о кулак да. Онун өйдө жагы баш деп айтылат дагы. Ушунун өйдө жагынан эле ушундай бир аралык бар. Ушунун 4/1 бөлүгүнө тартып койсоң болду, бүттү, фарз өтө берет дейт. Намаз жарай берет дейт. Түшүндүкпү? Мен айтайын дегеним, тафсир китептерден көрүп калгам. Албетте тафсир китептерден фатава алынбайт, маселе алынбайт. Бирок ошондой болсо дагы кээ бир Ханафи мазхабындагы алымдардын тафсир китептеринен көрүп калганымды айтып берейин. Насиянын могул жер бар да. Ушул жерге тартуу важип болот дейт. Башка жакка тартуу фарз болот дейт. Түшүнө алдыкпы? Могул жер важип болуп калды. Демек, мындан башка жакка тартып коюп туруп эле намаз окусаң жарай берет. Бирок важипти таштаган болосуң дегенде бир маселени айтат да. Албетте буга фатва берилбейт, бул алынбайт, бирок ошентип оюн айткан. Кайсыл жактан айткан, эмне үчүн айткан? Ошону билүү, изилдөө максатта гана силерге кабарлап койдум, Анан башка масык тартканда 4/1 бөлүгү дедик, же миктарун насия дедик. Насияны түшүндүрдүкпү? Анан башка масык тартканда кол менен кантип тартылат? Тартуу, масык тартуу жолу, сүрөтү кандай болот дегенде иншалла сүннөтүнө келгенде айтайлык. Бирок ага чейин башка маселени айтайлык. Кээ бир китептерде келет. Силер буга чейин башка китептерди окугандыгыңар үчүн айта берелик. Кол менен тартпастан балким ошол фарыздын көрөмүнчө жамгыр тийип койгон болсо дагы фарызга өтө берет деп айтылат. Демек, кол менен тартуу фарыз эмес. Же кээ бир китептерде келет. Сууланган бир материалды тийгизип койдуң, анда деле жарай берет деген алымдар бар. Анан башка масык тартканда 3 манжанын көлөмүнчө дедик. Ушундайбы?
Эгерде bir адамдын 3 манжасы жок болсо, бир эле манжасы болсо, ушундай адамдар бар да. Анда алар эмне кылат? Дегенде, манжанын 3 жагы менен тартып койсо боло берет деген дагы алымдар бар. 3 манжанын көлөмүчө дебедикпи? Ошондо эмне болду? Ол манжа да суулап туруп 1. Анан экинчи жагынан кайра бул жагын тартып койсо боло берет деген дагы алымдар бар, Ооба. Каул бас. Tamam. Ооба. Анан буга чейин колду жуу дедик. Колду жууганда кээде тырмагын алганга чейин колун жуушу мүмкүн дагы, андан кийин тырмагын алган болушу мүмкүн. Ла юидул гасл. Кайрадан колун жуубайт, ошол өтө берет. Кээде кээ бир адамдардын колунда ашыкча манжалары болушу мүмкүн. Анда аны жуу фарыз болот деп айтышат. Кээде кээ бир адамдардын 6 манжасы болушу мүмкүн. Колунда же бутунда. Же кээде ашыкча колу деле болушу мүмкүн. Болушу мүмкүнбү? Анда аларды дагы жуу фарыз болот дейт. Түшүндүкпү? Эгер бир адамдын 2 башы боло турган болсо эмне болот анда? Экөөнү тең маск тартабы же тартпайбы? Эки баштуулар бар да. Мондой жерде барбы же мындай бөлүнүп калабы кандай? Желкесинде барлар деле бар да, чынбы? Ошондо эки башына тең маск тартабы же бир башына тартып койду бүттү, кафая кфийби? Же бир бетин эле жууп койбу же эки бетин тең жууш керекпи? Ал эки адам болуп эсептелинеби? Дене бир керек органдары эки деди да. Эгер баш эле экөө болсочу. Экөө тең эле иштейт да. Силерге ушул тапшырма болсун анда, карап келгиле. Tamam. Маскты түшүндүк, Башка маск тартуу. Мугира бин Шуъбадан риваят кылынат бул хадис. Алымдар айтат, бул хадис мураккаб хадис дейт. Мураккаб. Негизи бул эки хадис, эки сахабадан риваят кылынат. Биринчиси Хузайфа радиаллаху анхудан, экинчиси Мугира бин Шуъба радиаллаху анхудан риваят кылынат. Негизи бул эки хадис. Экөөнүн бириктирип эмне бир хадис кылып койгон. Tamam. Факихтерге боло берет. Кээде риваятты маанан, ривая бил маана деп коет. Хадистин нас, лафз, текстин өзүн көчүрбөйт, мааниси менен деле айтып кое беришет да. Буга уруксат. Керек болсо мухаддисин, хадис алымдардын өздөрүндө да уруксат. Хадисти лафзы менен эмес, эмнеси менен риваят кылат? Маанасы менен. Tamam. Мугира бин Шуъба радиаллаху анхудан риваят, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям ата субатата кавми. Субата деген бул субатата кавмин дегенде бир жердин аты, ошол жерге бир таштандыларды таштап койчу экен. Ошол жерге барып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фабала өзүнүн кажетін бүтүрдү дагы, ва таваддаа ва масаха дарат алды, анан масаха маск тартты, ала насиятихи, насия мондой жерине маск тартты дейт да, төбөсүнө. Ва хуффейхи, анан бут кийимин эңилеп чечейин деп ынтылсам, аракет кылсам, жөн кой мен маасы кийип турам деп туруп, анан маасыга маск тартып койду дейт. Бул хадис кимден риваят кылып атат? Мугира бин Шуъба. Бул хадисти далил кылып туруп эмне деп атат? Башка маск тартуунун фарзы кандай экен? Насиянын өлчөмү. Насиянын өлчөмү, tamam. Насия кайсы болуп калды? Мондой төбө. Ошол жерде Имам Малик менен Имам Шафиге жооп бар. Анткени Имам Маликтин ою боюнча, эмне үчүн башка маск тартууга келгенде алымдардын ортосунда, тагыраак айтканда, мазхаб башчыларынын ортосунда ар кандай жооптор айтылынган. Анткени алымдар
аятта келген бага бизде усулул китептерди окуй турган болсоңор хуруфул маани деген өзүнчө бап келет. Бага келгенде баны ар ким ар кандай түшүнгөн. Имам Абу Ханифанын ою боюнча бируусикум деп келип атпайбы? Ошол жердеги ба эмне үчүн келди дейт? Лил илсак. Эмне үчүн келиптир? Илсак үчүн келиптир. Илсак деген кандай? Анын мааниси эгерде илсак дегенди ала турган болсок, илсак деген негизи да бир байлап коюу, жабыштырып коюу дегенди түшүнөт да. Эгер илсак маанисин ала турган болсок, башыңарга масык тарткыла, колуңарды койгон абалда деген маани чыгат. Тамам? Ошондо эмне болуп калды? Ошондо кол койгондо 4төн 1-ин ээлейт экен да. Имам Абу Ханифа илсак маанисин алды. Эмне маанисин алыптыр? Илсак маанисин алыптыр. Алымдарда ушундай бир кеп бар. Эгерде ба илсак мааниде келип туруп, алатка келбесе, балки маканга келе турган болсо. Мисалы, араб тилинде масахту al-ha'id bil yadi деп айта турган болсо, масахту al-ha'id bil yad biyadi деп айта турган болсо, анда дуалдын баарын масык кылдым, баарын сүртүп чыктым деген маани билдирет. Түшүнөсүңөрбү? Байкасаңар, ба. Бул жерде эмнеге кошулуп келип атат? Алатка кошулуп келип атат. Эгерде ба алатка эмес, кол алат, курал болуп атат да. Алатка эмес, эгерде маканга кошулуп келе турган болсо, анда алаттын көлөмүн гана түшүнөбүз ал жерден. Мисалы, вамсаху би руусикум. Бул жердеги ба алатка кошулуп келдиби же маканга кошулуп келдиби? Маканга, баш деп атат. Тамам? Ошон үчүн эмне деп түшүнөбүз ал жерде? Колдун көлөмүн гана түшүнөбүз дейт. Колдун көлөмү канча болуп калды жыйынтыгында? 4төн 1 же миктарын насе болуп калды. Түшүндүңөрбү я? Абу Ханифа эмнени алыптыр? Илсак маанисин алыптыр. Ба хуруфул маани. Харфтарга келгенде анын көптөгөн маанилери бар. Имам Абу Ханифа илсак маанисин алган. Имам Малик рахимахуллаху таала бага такыр маани бербейт. Имам Малик заида деп түшүнөт баны. Заида. Такырага көңүл бурулбайт дагы, ага маани берилбейт дагы, башыңарга масык тарткыла дегенди гана түшүнөбүз дейт. Жыйынтыгында Имам Малик эмне дейт? Бүтүндө бардыгына масык тартуу фарз болот дейт. Имам Аш-Шафии рахимахуллаху таала бага кандай маанини берет экен? Табиид маанисин берет. Алба хун литтабиид. Табиид дегенде кээ бир деген маани билдирет. Башыңардын кээ бир жерине масык тарткыла деп айтат дагы, эмне деген жооп чыккан? 2 чаш же 3 чашка суу кол нымдалып туруп тие турган болсо бүттү. Фарз аткарыла берет аларга. Ошону менен намаз окуса жарай берет. А ханафилер эмне дейт? Жок, 4төн 1 дейт. Хадисти риваят кылып туруп, Имам Маликке дагы, Имам Шафиге дагы жооп берип атат. Анткени башыңарга масык тарткыла деген аят мужмал болуп атат. Мужмал деген түшүнөсүңөрбү? Окудуңар да усулду. Мужмал. Ла будда лил мужмал минал мужмил. Качан мужмал келе турган болсо, ошол мужмал айтылып калып атпайбы? Яны бүдөмүк болуп атат. Мааниси түшүнүктүү эле, башыңарга масык тарткыла деп атат. Башка масык тартуу керек экендигин түшүндүк. Бирок өлчөмү канча дегенде ал бизге түшүнүктүү болбой атат. Ла буддал баян минал мужмил.
же болбосо минаш-шариа. Аллах Таала тараптан же пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тараптан баян керек болуп калат. Пайгамбарыбыз келди дагы аны баяндап коюп атат. Жыйынтыгында өлчөмү канча болуп калды, көлөмү 4/1 болуп калды. Именно ушул Маликти, имам Маликилерге дагы, Шафийлерге дагы ушул далил болот дейт. Шуну алдыга ва сунанут тахара. غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ من نومه وتسمية الله تعالى جل جلاله في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية. Keyingi masala daarattın sünnetleri. Sünnet degende aldın ala aytıp keteylik. Sünnetті alımlar iki bölükө bölüp düşündürüşөt. Sunanul huda, sunanu az-zawaid dep ekiге bölüp düşündürüşöt. Aga çeyin dagı taksim var. Sunna as-sunna al-muakkada, as-sunna gayrul muakkada. Kayradan ekiге bölüt. Oşonu düşündürüp bereylik. Sunanul huda, sunanul zawaid. Sunanul huda degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnet degen emne dese Peygamberimizin kavli fe'li takriri bu sünnet bolup kaldı, şunday mı? Peygamberimiz birdemken aytты, bir işte jasadı, je bir işte görüp turup unçukpadı. Balkim takrir kıldı. Unçukpagandığı şeriatta var ekendiginin kabar beret tagın. Bul emne bolup kalat? Bul dagı sünnet bolup kalat. Ушул үчөө сахабалардан табылган болсо дагы өзгөчө Ханafилерде сунна боло берет. Tamam? Эми сунна менен хадистин айырмасы эмнеде десе, хадис көбүнчө кавылга айтылынат, фейлге айтылынбайт. Tamam? Фейл дегенде бир ишти жасап атат да. Ошондон улам бул жерде хадис дебестен балким эмне деп атат? Сунна деп атат. Сунна. А бул жерде амалга тийиштүү болуп атат, ошон үчүн сунна деп айтып атат. Şunu aldık bu ya. Değil mi? Egerde sunna ibadatqa baylanıştуу bolo turgan bolso, anda аны sunanul huda dep aytabыз. Sunanul huda. Şunu aldık bu. Egerde ibadatqa emes, balkim amaldarga, ibadatga тийишеси жок амалдарга байланыштуу боло турган болсо, анда аны сунанул заваид деп айтабыз. Түшүндүкпү? Сунанул заваид. Сунанул заваид сунанул худадан даражасы төмөн турат дайыма. Кээде кээ бир алымдар жибилли деп дагы түшүндүрүшөт. Жибилли дегенде максат эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга шариат берилгенге чейин эле пайгамбарыбыз аткарып жүргөн иштер болот. Мисалы, жолдун оң жагынан басуу ibadатка тийишеси жок да, ушундайбы? Кийим кийүү адептери, булардын бардыгы пайгамбарыбыздын амалдары, эгерде ибадатка тийишеси жок боло турган болсо, сунану заваид деп айтылат. Түшүндүк, э? Эми бул жерде даараттын сүннөттөрү кайсылар дегенде, даараттын сүннөтү гаслул ядейн, эки колду жуу, qabla idhalihim al-ina iza istayqaza min nawmihi. Суга колун салганга чейин эки колду жууп коюу дейт. Бул кимдер үчүн десе, iza istayqaza min nawmihi, уйкудан ойгонгон адамдар үчүн дейт. Эгерде уйкудан ойгоно турган болсо, анда барып туруп эмне? Суга колуну салганга чейин эки колуну биринчи жууп алат. Эмне үчүн сууга колун салганга чейин деп айтып атат? Анткени идиштер ооз ачык идиштер болушу мүмкүн да. Бизге окшоп баягында бир чөгөн дейбизби же кумган деп айтабызбы? Мында идиштерде эмес. Кээде эмне? Монда бир тазиктен чара деп айтабызбы же тагара деп дагы айтып коет экен. Ушуга окшогон идиштерден даарат ала турган болсо, анан даарат ала турган киши
уйкудан тура турган болсо, колуну сууга салганга чейин 3 жолу жууп алат дейт. Жуу тартиби кандай болот дегенде, сол колуну биринчи салат дагын, барын эмес, бир аз сууну алып туруп, оң колун жууйт. Анан оң колу таза болгондон кийин анан оң колу менен алып жууй берет. Түшүнө Ибараны байкасаңар, «Иза истайқаза мин наумихи» деп айтып атат. Тақиид кылгандай, уйкудан ойгонгон адамдар үчүн депчи. Бирок туурасы уйкудан ойгонобу же уйкуда эмес болобу айырмасы жок. Daaratты баштаган киши дароо эле баштаганда эки колун жууп туруп анан баштайт. Түшүндүкпү? Бул жерде уйкудан ойгонгон болсо дегенди хадисте келген ибарат бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза истайқаза ахадукум мин наумихи фала ягмисанна ядаху фил ина. Фа иннаху ла ядри айна батат ядаху." Эгерде бирөөңөр уйкудан ойгоно турган болсоңор, колуңарды идишке салбагыла. Анткени ал колунун кайсыл жакта түнөгөнүн билбейт дейт. Колу кетип калышы мүмкүн эле да. Уктап атканда колу кетип калат аврат жагына, ушундайбы? Анан ал жерде нажасат болуп калышы мүмкүн, мисалы. Анан идишке салганда эмне болуп калат? Нажас болуп калат. Ушул жерде «Иза истайқаза мин наумихи» деген ибарат келет дагы. Ал-Кудури табаррукан ошол лафзды көчүрүп койду дагы. Кызык жери, Кудуриден кийин жазылган китептер кээде Кудуриди ушул ибаратында ээрчип койгон. Жыйынтыгында мазхабта алымдардын ортосунда талаш жараткан ушул ибарат. Колду билекке чейин жуу daarатта, колду билекке чейин жуу уйкудан ойгонгон адамдар үчүн гана деп айткан алымдар бар. Бирок туурасы айырмасы жок. Уйкудан ойгонобу, уйкуда эмес болобу? Daarат алып баштаса, колду билекке чейин жууп коюш сүннөт. Туурасы ушул. Түшүндүкпү? Ибаранда эмне үчүн айтылып калганын түшүндүкпү? Түшүндүк.